Бүгүн бир случай катталды. Балдар келип жардам, гуманитарный жардам катары үйлөргө киришип экен да. Үйлөргө кирип, сизге мынанча гуманитарный жардам бөлүндү, 1000 сом бөлүндү, 2000 сом бөлүндү деп берип, 2000 сомду колдоруна ачып, баягы клиенттердин, адамдардын колдоруна берип, анан кийин ошол эле учурда эми мен сизди регистрация кылайын деп туруп, онлайн кредит оформление кылып кетип аткан, сүрөткө түшүп бериң, паспортуңузду алып түшүрүң, биз регистрация кылабыз депчи. Ошого элдерге жеткизиш керек болуп атат. Тез аранын ичинде. Эч кандай эч кимге телефонуна же өзүнүн телефонуна, өзүңүздүн телефонуңузга берип туруң, өзүңүздүн телефонуңуздан сүрөткө тартам дешти эле мүмкүн экен аларчы. Эч кимге сүрөткө түшүп бербесинчи суранчы, ошолорду бир жеткизип койчукам. Сүрөткө түшүп бербесин, келген СМС код келгендерди айтпасын, паспортун бербесин, хоть ГКМБдан келеби, хоть МВДдан келеби, эч бир орган, Нацбанк, башка банктар, эч бир орган сурабайт сүрөткө түшүп бер депчи. Азыр 2 эжени ушинтип, 3 эжени ушинтип алдап кетиптир. 75 миңден үйүнө кирип эле сизге көмүр келди же көмүр бөлүндү деп 1 тонна көмүр түшүрүп беребиз сизге. Бирок мына сиз сүрөткө түшүп бериң, регистрация кылып коелу биз сизди деп бирөөнү ошентип алдап кетиптир. Бирөөсүн 500 сомдук продукт алып келиптир дагы. Мына биз баягындай элге көргөзмө кылып, видео тартышып өздөрүнчө жардам берип атабыз мынеке деп туруп, эжем биз сиз регистрация кылып коелу сизди деп паспортун алып, эжени сүрөткө тартып, эженин атынан да кредит оформление кылып коюп кетип калышыптыр. Ошондой. Assalamu alaikum, урматтуу айыл башчылар. Могу биз жиберип аткан ссылкаларды алдамчылык боюнчачы ушуларды деген бат-баттан кайталап салып тургулачы группаларыңарга. Сураныч силерденчи. Бүгүн мына 2 миллионго жакын акчаны которуп ийишип келишипти да, Күрмөнтү айылынан. Мындай нерселер көп болуп атат. Мындай көрүп өзүңөр эле окуп койбостон дальше группаларга салып тургулачы.